Салам алейкум, кыргыз элим. Мен бул кайрылуумдун себеби биздин чиновниктерге тиешелүү да. Эң башчыбыздан баштап, президентибизден баштап көбү ага азыр кайрылып атышат, ичинен кан өткөндөн, каңырыгы түтөгөндөн. Жаман көрсөңүз, жаман көрүңүзчү эме деп. Жаман көрөсүңбү, жаман көрбөйсүңбү? Мен сага соке деп эле кайрылгам. Соке, сен мээң иштебеген киши экенсиң. Сен менин атаман деле улуу кишисиң, бирок сен ушинтип айтканга аргасыз болуп атасың да. Карачы, элдин ичинен кан өтүп, каңырыгы түтүп атканда сенин кылган иштериң даже кенедей бала жасабаганы менен жасап атпайсыңбы сен? Момча кишилер муктаж болуп, аппараттар жетпей атса, бияка кетип калдың, тияка кетип калып жүрөсүң да. Сага караганда богуң менен тең кыздар кандай иштерди кылып атат, карачы. Анжеликаны кара, башка браттарыбызды кара, кандай иштерди кылып атат. Жөнөкөй эл өз камын көрүп атат. Анткени силерден надежда жок, өкмөт. Эл уже көнүп бүткөн, өзүнүн көйгөйүн өзү чечипчи. Айылдан даже кыйналып аткан эжелерибиз, биздин менин бир туугандарым кээде чыгып силерге кайрылып көз жашын, ошонун көз жашына да силер арызбайсыңар, ошол эжелерибиз деп. Силер биздин депутаттар, президент силерге караганда бир үйдөгү жана бир саан уйдун пользасы көбүрөөк да силерге караганда. Эмне кылганыңарга жүрөсүңөр? Кайсы арыңарга жүрөсүңөр ал жактачы? Эл мына монтип кыйналып атса, каникул деп кетип калдыңар. Ушундайды иштеп өзүңөрдү көргөзбөйсүңөрбү? Атыңар тарыхта калмакта зато. Жанагы миллиондоп жеген акчаңардын жарымын берсеңер да жеткен атпайбы? 5 депутаттын акчасы жетип койгон да азыр муктаж болуп аткан аппараттаргачы. Жүрөсүңөр анан кыйын ишке. Еще шайлоо деп койсуңар. Атаңардын башынабы силерге шайлоо? Соке, чындап келгендечи, сени эч ким шайлаган эмес. Мисалы үчүн мен башка 6 областты айтпай эле коеюн. Мына биз Ысык көл областы сени действительно шайлаган эмеспиз да. Биз Бабановго барып, Бабановду шайлайлы деп барганбыз. Башка областты билбейм. Может, эми ош эмелер шайласа керек сени. Сени Алмазбек Шаршенович койгон. Өзүм досум деп сага ишенип. Ал да келесе ага соолуп, ага да чала эле болот. Кайра өзүнүн бир жериңе суу куйуптуруп, тияка киргизип койдуң, жатат ал да. Ал киши сага караганда кичине жакшы иштерди кылган. Мына бүгүн бир кезде экинчи манасыбыз Рысбек браттан айрылдык элек. Ал силерге караганда көп маселени чеччү да. Кыргызстандын экинчи манасы болчу өз убагында. Аны да жайладыңар. Мына андан кем эмес экинчи кишибизден айрылып отурабыз. Ушу Чубак ажыга кеткенге караганда силердин депутат же сен кетип калсаң, соке, эл эчтеке болмок эмес да. Деп наоборот сүйүнмөк сени. Ушундай бир келесолордон бирөөсүнөн айрылдык депчи. Эмне айтышты деле билбейсиңер силергечи. Мен Жети Өгүз районуна караштуу Жети Өгүз айылынын тургунумун. Жети Өгүз курортуна барып атканда биринчи ай билесиз го, биринчи үй. Эгер жанагы менин видеом сага катуу тийип, же депутат бирөөңөргө катуу тийип, мени издеп калсаңар, кенеди эле тырнактай болгон айыл оңой эле таба аласыңар. Коркута элек менен силер эле калсаңар да. Зато мен өзүмдүн ичиндеги бугумду айтып алам да силерге. Биздин эжекелерибиз кайрылып атат силерге. Уже акыркы надеждасы болуп, монтип ичинен каңырыгы өтүп, монтип чара көрүп бергиле деп атса, аларга мындай бир бизди уят кылып атат деген сыяктуу кылып, же биз ушинтип эмеге чыксак, акыркы немебиз менен силерге кайрылып атсак, биз силер бизди шылдың кылып атасыңар. Сүйлөгөн сөзүңөр, манераңар, ал өзүңөрдү алып жүргөн дорогие соотечественники. Силер үчүн биз кээде уялып телевизорду өчүрүп саласыңар, силерди көрүп атканданчы. Детский сатсыңар, эмнени чече, мынча добуш өтүп, тигинче кабыл алынды деп. Биз ошон үчүн акчаны беребизби силерге? Өкмөт бакпай эле уже, өкмөттү эл багып келди канча жылдан бери. Силерге надежда жок уже, эч ак эле өлгөн силерге надежда. Просто жеп жутуп ошончо акчаны алып жеп аткандан кийин кичине элге деле карап койсоңор болот да. Билбейм, ишелипчи. Кандай адамсыңар эми? Жакшы бир сөздөр менен тойгузгум келет да силерди ушундай бир кокоңорго жеткире. Бирок воспитанием позволять этпейт силерден. Бирок эми ойгон кылат ошого. Биз көлдүктөр чыдай берет деп ушинте бересиңер. Биз чыдайбыз биз деле. Кыргыз эл негизи кайыштай чоюлуп жүрө беребиз. Бирок жанга баткандан кийин
көл бир толкуса дайныңарды таппай каласыңар алдыгы депутаттар. Азыр бизде дагы жайдын бир күнү, кыштын 1000 күнүн багат дейт. Талаачылык болуп, силерде надежда жок анткени биз азыр өзүбүздү ушул тапта карап албасак кышында дагы страдать этебиз. Ошол эле болуп бизди азыр кармап атат. Жаштардычы өлдүктөрүнө. Биз барабыз. Чогулуп алып, биз силерчилеп тиги башка элдей митингда кылып, анан силерден сурап, минткиле дебейбиз. Чогулуп туруп бир барабыз. Сыгып коебуз, кармап туруп, бирден кармап баарыңарды. Машинеңерди алабыз, байлыгыңарды алабыз, зато жанагы муктаж болуп аткан элге жеткиртебиз да. Ошол акчаңарды. Андан көрөк сыйыңар менен эле алып жуткан акчаңардан жарымынын жарымы болсо дагы чогултуп туруп берип койсоңор атыңар калат деп, ушундай кыйналып атканда ушул байкелер жардам берди эле деп. Ойлонсоңор болбойбу? Каникул деп кетип калдыңар мына. Баарың кыйналып аткан убакта көчүңөрдү кысып алып. Бар эми, баарын жаман дебейм, депутаттардын арасында да бар. Саналуу эле да 5-6 жакшы дегенде. Калганыңар жүрүз. Эмне деп трибунага чыгып алып, кээ бирөөнү уяласың. Эмне деп өзүнүн оюн туура түшүндүрө албагандар бар. Таңдайт да бирдеменичи. Уялганыңан уже өзүң уялып кетип телевизорду өчүрүп саласың кээде. Чыгып кайрылбай эле коеюн десең, бирок ушуга жеткиресиңер да силерчи. Силерге караганда карачы тетиги башка эжекелер, Анжелика, дагы бир ар бир областтын өзүнүн ушундай эмелери болуп атат. Ошолор чыгып силерге караганда көп иштерди кылып атат. Просто ошолорду карап алып ичиң күйүп кетет да силерди салыштырыпчы. Ушунчаңарда эсиңер барда этегиңерди жыйып, ойлонуп, бул оюн болуп аткан жери жок. Канчадан кийин бир туугандарыбыздан айрылып атабыз. Карап кичине жардам берип койсоңор болот да. Чыдагандын деле чеги бар. Тойгузуп бүттүңөр. Мен атаман деле улуу болушуң керек сен, биздин президент. Мен деле сени сыйлы мындай катары айткым келип, бирок уже сага ошон үчүн сага соке деп кайрылып атам. Соке. Эсиң барда этегиңди жыйып, элиңе бир нормальный мамиле кылып, жакшы бир иштерди кылып кал ушунчаңда. Сен тиги качып кеткен эки президенттен да жаман кетчүдөй болуп калдың ужачы. Ушунчаңда бирдеме кылып бир чара көр да. Депутаттар силер дагы. Айтарым ошол. Мен Садыков Руслан, Жетөгүз айылынын тургунумун. Издеп калсаңар, эгер аябай жиниңерге тийип койсоң, келгиле. Коркуп элек силер эле калсаңар дагы. Бирөөмөн да коркпойм. Бирок элдин ушундай каңгырыгы түтөп кыйналып аткан убакта бир чара көргүлө да. Биз жанагындай акылынан тайып калган же кыршабек блогерлерден эмеспиз, сыдымандай болуп кыздардын чачын кестирген. Биз элдин көйгөйүн айтып атабыз. Алардыкын деле ошондой келесо чумолорду деле алып чыгып карап атпайсыңар, алардын маселесин деле прямой эфирге чейин чыгарып. Ага караганда жана каңгырыгы түтүп аткан эжелердин көйгөйлөрүн карап койгула да. Качан оңолобуз билбейм. Бир жакшы иштерди карап кеткиле да, акыретке барганда деле сурак бар аякта. Көргө ала кетпесиңер акчаңар. Бир тырнактай нерсени бөлүп берип койсоңор деле элге, ошол деле бир топ жаман иштериңерден арылып каласыңар. Assalamu alaikum туугандар. Мен кыска нуска кайрылам. Киче тамагым ооруп кыйналып атат. Силердин дуаңар менен жакшы болуп кеттим, Кудай кааласа баары жакшы. Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров бир жаран үчүн башка мамлекетке уруксат алып, мындай кырдаалда болсо да өзүнүн жаранын тик учак самолет менен алдырды. Караңыздарчы, кандай деген лидер. Биз кыргыздар өкмөтүбүз баш болуп, президентибиз төш болуп, бийликтегилер амалкөй адамдардын келесоолугу кечегинде Чубак Ажы Жалилов дүйнө эли тааныган, арабтар тан берген, керек болсо ислам динине канчалаган мээнетти кылган инсаныбызга бир тик учак таап берип, тик учак менен жеткизип бергенге кудурети жетпеди. Кудурети жетет эле, башы жетпеди, акылы жетпеди, кемчинтойлугу жетпеди. Өкмөттүн өкүлдөрүнө бирөө бар сөз сүйлөгөн жок. Эл кырылып атат, бирөөнүн көчүн көтөргөн жоксуң. Келип, Чубак Ажы жөнөкөй жаран эмес болчу, кандай күчтүү инсан болчу. Ислам динине кызмат кылган, элди тынчтыкка чакырган, ыйманга чакырган адам болчу. Силерге ошого келесоолордун бирөө келип жардам кылган жок. Учак менен жеткирип берсеңер болот беле? Болот болчу. Бишкектен базар коргонго чейин өлүгүн машинеге салып алып келди. Уят эмеспи?
акмактар келип ошол жерде сөз сүйлөп койсоңор болмок. Президентибиз кайрылуу жасап койсо болмок телевидениядан көңүл айтып. Силер адам эмес экенсиңер.